Өлкө ичинде акыркы учурларда чоң өзгөрүүлөр орун алды. Мурунку бийлик ал менен кошо президент түп тамыры менен алмашып, азыр бийликке жаңы адамдар келди. Бүгүнкү өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун иш аракетин кош колдогону менен юристтер, саясаттануучулар айрым иш аракеттерине сын пикирлер айтып жатышат. Соңку саясий кырдаал жөнүндө биз чоң формат программасына сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул кепти ошол Жапаровдун жумушка киришүүсүнө жана жасап жаткан иш аракеттерине кандай баа берет элеңиздер? Азыр чукул коррупция менен күрөшүү башталды, ушундай сыяктуу өзгөрүүлөргө сиздин ой пикириңиз? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Эми мен экономист катары экономикалык жагына баа беришке аракет кылып көрөйүн. Эми бүгүнкү күндө мына 2 күн болду. ГКНБнын жардамы менен реалдуу түрдө 2 миллиард ноябрь айына 2 миллиард сом түшөт деп айтылды. Бул Матраимовдун төлөйм деген акчасы. Экинчиси 80 миллион келип түштү деди. Бул биринчиси. Экинчиси президент кечээ күнү гана жар салды экономикалык амнистия деп. Бул экономикалык жактан мамлекеттин азыркы кандай акыбалда экенин биз баарыбыз жакшы билебиз. Реалдуу карап көрө турган болсок, жыл акыры келип атат. Кечеги 9 айлык бюджет боюнча берген маалыматына караганда 28 миллиард дефицит деп атат. Реалдуу акыркы ошол эле президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Жапаровдун сөзүнө таяна турган болсок, ал 42 миллиард деп атат. Эми жыл акырына барбарким ал 45 миллиард сом болуп калышы мүмкүн. Балким андан да көп болушу мүмкүн. Демек, азыркы негизги саясий чечимдерден дагы экономикалык чечим мен үчүн баштапкы деп эсептеймин. Себеби эгерде экономикалык жактан мамлекетте кандайдыр бир кадам болбосо, анын ичинде мамлекеттик бюджетти толтуруу, ага альтернативдүү булактарды таппай турган болсо, анда эч кандай саясий чечим дагы эртең жаңы жыл башталганда жардам бербей калышы мүмкүн. Башкача айтканда, азыркы мезгилдеги экономикалык саясаты президенттин милдети аткаруучу тарабынан туура деп эсептейм. Азыр ушул механизмди туура деп эсептейсизби же башка да жолдор барбы же? Бунун эки жагы бар. Мен биринчи туура деп эсептеймин. Баягы көмүскөдөгү экономика дейбиз, аны легалдаштыруу саясаты жүрүп атат, мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Анан ошону легалдаштырып туруп, мамлекеттин капчыгына бир белгилүү сумма түшө турган болсо, бул туура. Канчалык деңгээлде бул саясат ишке ашат? Ал өзүнчө бир маселе. Анан экинчи жагы юридикалык жагы бар да, юридикалык жагы. Ал ошол акчаны төлөп коюп туруп, бир кезде ошол мамлекетке түшпөй калган акчаны төлөп коюп туруп, эркин жүрө бер дей турган болсо, ал туура эмес. Акчаны да төлөтүш керек, ошого ылайык баягы юридикалык нормага ылайык аны жоопко да тартыш керек да. Садыр Жапаров дагы чукул ошол эле эски чиновниктерге ошол ким мамлекеттин казынасынан кол салгандарга ушул 1 ай ичинде өз ыктыярыңыздар менен келип ушул акчаны төлөп коюлат деп атат. Ошол саясатчыларга, ошол чиновниктерге аткарат дейсиздерби ушу Садыр Жапаровдун кайрылышы боюнча? Ал кайрылуу чыккандан бери 3 күн өттү. Азырынча 1,5 келип кайрылганын көрө элекпиз, уга элекпиз. Балким жанагы конфиденциалдуулук камсыз кылынат деген нерсесине таянып, балким угузулбай аткандар. Бирок негизинен мен жаш саясатчы катары ошол демилге ишке ашат экенине ишенбеймин. Ким эле мен ушуну урдадым эле, мына ушунча акчаны жеп койдум, мына ошону кайтарамын, мени кечирип койгула деп ким барат азыр? Кайсы иштеп аткан же мурунку чиновник барат? Барбайт эч ким. Мен ишенбейм андай болушуна. Бул жерде тергөөчүлөр конкреттүү иштеш керек. Жарыяландыбы? Коррупция менен күрөшөбүз деп, бюджетти ошол нерсени толтурабыз деп күрөшүш керек. Кармап алып келип туруп, анан кийин шоу кылып туруп эле кой берип коюп туруп, мында мынча акча өнгөнү калды деп антип жарыялап койгонду мен ойлойм, бул олуттуу нерсе эмес да. Күрөштөй болуш керек. Кылмыш иштер козголуш керек. Мойнуна айыптар коюлуш керек. Далилдениш керек, сотко жетиш керек, соттун чечими менен болуш керек. Ошол натыйжалуу болот деп ишенем. Мен ойлоймун, эгерде чындап ошол башталган ишти чындап үзүрлүү кылабыз десе, азыр эң кеминде 500 адамды азыркы жана мурунку атка минелерден кармаса болот. 500-үнөн ар биринен жакшы суммаларды өндүрүп алып, Кыргызстандын 1 жылдык бюджетин жасап койсо ошол акча менен. Бирок ишке ашпайт да ал нерсе.
Эмне үчүн ашпай жатат? Себеби вообще мындагы экс-президент деле ушул шайлоосунда ушундай убадалар берген. Мен фамилиясын чын так билем. Ошол 30 чукул киши бар дейт. Бирок натыйжада ушул 3 жыл аралыгында мындайча айтканда ал кишилер акчаны төлөгөн жок да. Мамлекеттик казына уурдагандарды алар реалдуу күрөш кандай деп жүрүш керек деп ойлойсуз? Сиздин боюнча альтернатива жолу барбы? Коррупциянын көлөмү жана бюджеттен урдоонун, көмүскө экономиканын көлөмү бир вагон жыгачтап элестетсеңиз, ошол Сооронбай Жээнбековдун заманында өндүрүлгөн ошол акчалар шереңкенин бир талы менен барар. Түшүнүктүү айта алдымбы? Да, түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо да, ушул азыркы өкмөт менен мурдагы өкмөттүн бир кескин айырмасын байкадыңызбы азыркы учурда? Эми иштегенине бир аз убакыт болсо дагы бир кардиналдуу өзгөрүүлөр болуп атат. Мен жеке көз карашым боюнча кардиналдуу өзгөрүү болгон жок. Себеби аны азыркы президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү да айтпадыбы? Мен мурдагы өкмөттүн курамына тийбейм, ошол бойдон калат. Айрым гана структура жетекчилери алмашат деди. Алар алмашып атканын биз көрүп атабыз. Ошол эле эски метод менен жердешчилик, тууганчылык менен өкүл бала, өкүл кыз дегендей, дос деген принциптер менен кетип атат. Мисалы ошол эле биз эми ачык айтышыбыз керек да. Улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын башына барган Ташип Камчыбек мырзанын өкүл баласы Жалал Абадка губернатор болду, мисалы, туурабы? Алар кече Ташиптер эмне деп кыйкырып жүрдү эле? Эл Ала Тоо аянтындагы Оштогу митингдер эмне деп кыйкырылды эле? Жаңылар келсин, тазалар келсин, тууган урук кландык байланышы жоктор келсин деп бир эле партия эмес, бир нече партия кыйкырып чыкпадыбы, туурабы? Бирок анан кээ бир мына область жетекчилери, министрликтер, айрымдары 10 жаш улуу мурдагы Жээнбековдун мезгилинде министр болгон адам 30 жашта болсо, азыр анын ордуна келген 40 жаштагы адам, 10 жаш улуу адамды алып келип койду, мисалы. Эми бул жерден эки жактуу караш керек. Албетте, жаш дегенди деле мен деле колдой бербейм. Кээ бир жаштар бар, сабатсыз, эптеп бир кандайдыр бир жол менен кызматка жетип калган, саясий күчкө ээ болуп калгандар да бар. Кээ бир орто жаш же улуу мундун өкүлдөрү бар, таза, өзү дагы жебеген, бирөөнү да жедирбеген жаштар агаларыбыз да бар да. Бул жерде кадр тандоо маселеси өтө кылдаттык менен объективдүү, прозрачный өтүш керек. Ошон үчүн Сталин дагы айткан да, баардыгын кадрлар чечет деп. Бизде кадрлар начар болгон үчүн эл ушундай саясий окуяларды ар 3 жылда, 5 жылда, мурда 5 жылда, 10 жыл, 15 жыл, 5 жыл болсо, азыр эми 3 жыл өтүшүп атат. Мындай темпте кете турган болсок, ким билет, 2 жылдабы, 1 жылдабы дагы ушундай саясий бурулуштарга барабызбы дегенчи. Ошон үчүн мен ойлойм, эми азыркы бийлик деле күтүүсүздөн келип калгандай болду да, мисалычы. Анан алар өздөрү биз бийликке келсек, мурда оппозициянын жаратылышы ушундай болот эле да. Биз бийликке жетишибиз керек, жеткенден кийин А, Б, В деген пландар болот эле да. Эгер А план менен баштайбыз, ишке ашпаса Б болбосо В деп барышат эле да. Бизде бүгүн түзүлөт, бийликке жетпей калгандар оппозицияга өтөт, бийлик берип койсоң пропозиция болуп, мамлекеттин сөзүн сүйлөп калат да. Бизде кечеги Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасы, Ташиевдин командасы мисалы ошол көпчүлүк оппозициялык маанайдагы партиялардын колдоосу менен, жаштардын сүрөсү менен бийликке келди дагы, аларда даяр жана өкмөттү шымаланып иштеп кете турган команда даяр болбой калды дагы. Кайра эле мурдагы Акаевдин мезгилиндеги, Бакиевдин мезгилиндеги, Атамбаевдин, Жээнбековдун мезгилиндеги мурдагы президенттердин өкмөтүндө иштеген азаматтар азыркы өкмөттү түзүп калды да. Бул чындык нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, команда күчтүү болсо иш алдыга кетет. Бизде бийликтин булагы эл парламентти дайындайт. Көпчүлүктү түзгөн ал өкмөттү түзөт. Сапат ушул жерден башталып атат да. Эл туура тандоо кылса, туура парламент келет. Туура парламент келсе, күчтүү парламент келсе, күчтүү өкмөт куралат. Күчтүү өкмөт куралса, күчтүү жанагы кардиналдык түрдө кадрдык саясат, реформа жүрөт, анын үзүрүн эл көрөт да. Бизде ошол маселе эл туура эмес тандоо кылып, акча менен, туугандык, жердештик принциптери менен парламентти дайындап атабыз. Анан парламент бардыгын
талкалап атат да. Эми ошол кадрдык саясат кандай жүрүш керек? Себеби биз элдин көпчү ошо сураныч боюнча иллюстрация жүрсүн, ошол бийликке да жаштар келсин деп атат, бирок көпчүлүктө дагы ошол кайчы пикирлер болуп атат да. Жаштар менен тажрыйбанын айырмасы чоң деп. Дайым талаш тартыш туудуруп келген маселе мындай. Бул жерде биринчи иллюстрация боюнча айтайын мен. Иллюстрацияны бизде ошол баягы 2005-жылкы революцияда, 2010-жылкы төңкөрүштө мен үчүн мен жеке пикирим ал төңкөрүш деп эсептейм. Кечеги окуяларда деле иллюстрация боюнча аябай көп маселе айтылды. Айрыкча бул жаштар тарабынан көп көтөрүлдү. Бул реалдуу маселе, туура маселе, бирок экинчиси ал канчалык деңгээлде ишке ашат, жасалабы, жасалбайбы? Маселе мына ушуда да. Андан кийин кадрдык маселе боюнча жалаң эле жаштар келсин дегенге мен каршымын. Жалаң эле. Мына мен өткөндө студияда дагы айттым, башка телевидениеда. Ошол 5 октябрь күнкү окуядан кийин жаштар ошол ишти жасады, бирок сунуштай турган реалдуу кайсы жаштар бар эле? Эгерде мына жалпы сунуштаганы бар, мына жаштарды фамилияларын айтса болот. Бирок тармакка келгенде, реалдуу тармакка келгенде кимди сунуштайт? 1, 2, 3 бүттү. Демек, дефицит бар. Дефицит бар. Биз ошол баягы совет доорунда тарбияланып калган азыркы биздин аксакалдар менен азыркы жаштардын ортосундагы ажырым бар. Баягы поколениянын үзүлүп калгандыгын биз байкайбыз да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы анан андай десе силер толугу менен жаштардын келишине каршы экен дебегиле. Жаштар дагы болуш керек. Бирок ошол топту башкарып, акыл насаат айта турган аксакалдар дагы болуш керек. Баягы тажрыйба менен жаштыктын баягы айкалышы, сплав дейбиз го орусча. Ошол болуш керек. Анан биз баягы союз мезгилинде дагы жакшы бир принцип болгон, бир система болгон, баягы тарбиялайт эле жаштарды, жетелейт эле. Мектептер болгон атайын. Ошону биз жоготуп койдук да мына 29 жылда. Ошону кайра жандандырыш керек. Ар бир ошол кайсыл тармактын өкүлү болбосун, саясатчы болбосун, алар сөзсүз да артында келе жаткан жаштарды тарта келиш керек, тарбиялап келиш керек, өзүнүн мектеби болуш керек. Мына ошол бизде жок, ошон үчүн жанагы ажырым бар. Ал эми мен толуктоо иретинде жана Мирбек мырза айткан маселени мен толуктап койгум келип атат. Туура айтып атат. Жарыялап коюш бул өзүнчө баягы экономикалык амнистия боюнча. Жарыялап коюш бул өзүнчө бир маселе да. Ошол эле 17-жылы Монголиянын президенти Батулга эле келгенде 49 чиновникке 49 күн мөөнөт берген. Ал ишке ашпай калды да. Башка эле мамлекеттерди мисал катары алсак болот. Эми кээ-бирлеринде ишке ашып атат, кээ-бирлеринде ишке ашпай атат. Ошондуктан бизде мына президент жарыялаган экономикалык амнистия реалдуу түрдө ишке ашыш үчүн бунун механизмдерин ойлоп таап ишке ашырыш керек. Президент официалдуу түрдө жарыялады, пасты берди. Эми реалдуу аткаруу органдары ошону колго алып туруп, механизмдерин ишке ашырып туруп, ошо бир эле Матраимов эмес, толгон токой. Мисал катары ошол Россия 2013-2014 жылы 2,5 миң ишкерге экономикалык амнистия, предпринимательский ишкердик амнистия деп жарыялаган. Эми бул амнистиянын түрлөрү көп да. Азыр жалпы экономикалык деп атат, анын ичинде ошол ишкердик амнистия жарыялаган. Бюджетке Россия үчүн ошол 2,5 миң адам деле реалдуу пайда алып келген. Эми өтө көп Россия Федерациянын бюджети аябай чоң. Ал өтө мындай байып кетти деген алыспыз, бирок кандайдыр пайызда мындай түрткү берген. Демек, азыркы күндө биринчи маселе амнистия жарыяланды, экинчиси механизмдерин ойлонуш керек, үчүнчү кимдерди тартат. Жарыялап койсо эле ал мен төлөймүн деп келе койбойт. Ошол келип төлөй турган механизмдерди иштеп чыгыш керек. Азыр учурда ошол механизм бар дейсизби же азыркы ушу жарыяланган? Эми азыр официалдуу түрдө элге жарыяланган жок да, мындай механизмдердин негизинде болгон ошол президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрдин гана сөзүнө таянып жасап атат. Эми жакын арада ушул конституциялык реформа жүрөт деп атат Кыргызстанда. Эми акыркы жолу 2010 жылда ушул конституцияда өзгөрүүгө дуушар болду. Эми ушул 10 жылда бир башкаруу системасы өзүн актай алды дейсизби же дагы эле эгер дагы конституциялык реформа жүргүзө турган болсок, дагы 10 жыл ушинтип кетирип, ушинтип натыйжада ушул мамлекеттүүлүккө да чоң суроо пайда болуп атат да Кыргызстанда. Бир аз тактоодон баштайын. 2010 жылы конституциялык реформа болгондо, ал убакта убактылуу өкмөт орноп, алар конституциялык кеңешмени чындап аркыл саясий күчтөрдү чогултуп, эксперттерди чогултуп, жакшы конституция жазылган деп санаймын да мен. Ошол кезде бирок мен көз карашым башкачараак эле, бирок азыр түшүнүп турам 10 жыл өткөндөн кийинчи.
Ал эми андан кийин 2016-жылы конституцияга өзгөртүүлөр дагы бир жолу киргизилди. Анда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн бийликтен кетүүсүн жумшартыш үчүн ошону жасады эле. Бирок натыйжасын көрүп турабыз, эч нерсеге эч кандай пайда алып келген жок, түрмөдө отурат. Конституция кандай экендиги бул андай эле чоң роль ойнобойт. Денсаевпен айткандай, ак мышык болобу, кара мышык болобу, ал тышкан тутса болду да. Бизде азыр президенттин ыйгарым укугу көбүрөөкпү, же парламент менен балансы барбы, же парламенттики көбүрөөк болуп премьер башкарабы? Бул өзү негизи экинчи эле маселе. Биринчиси ошол бийликке келген инсандардын инсандык сапаттары. Эгерде назары ач адамдар эмес, ууру эмес, өлкө үчүн күйгөн, бирдекени жасайын деген адам жалаң ошондой адамдарды чогултуп келе турган болсо, анда президенттикте дагы, президенттик парламенттикте дагы, таза парламенттикте дагы бирдей жакшы ийгиликтер болмок. Тилекке каршы андай болбой атат. Эми азыр Садыр Жапаровдун азыр жасап аткан демилгеси боюнча мен бир эле нерсени айткым келет, тарыхты унутпашыбыз керек. Конституцияны өзгөрткөн Акаев качып кетти. Бакиев өзгөрткөн, Белоруссияда жүрөт. Конституцияны өзгөрткөн Атамбаев түрмөдө отурат. Ошол? Эми булар дагы ошо катаны кетирбеш керек. Жөн эле өзгөртүү үчүн өзгөртүү эмес, өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн өзгөртүү эмес. Чындап зарылчылык бар бекен биринчи карап чыгыш керек. Анан балким мынчалык шашылыш эмес, шашпай отуруп, кийинки жаңы келген парламенттин ошолордун акылдары менен кеңешип жасаганда процедураларды бүт эске алып, ал 6 ай ичинде карала турган нерсе да. Ошентип жасаганда ошондо туура болмок. Мен оюм ошол. Конституция боюнча негизи көбүрөөк ыйгарым укуктарды ошол өкмөт башчысына көбүрөөк берген премьер-министрчи. Де юра премьер-министр башкарыш керек, бирок де факто көрүп турдук президент башкарып атканычы. Негизи бизге кайсыл жылышыбызда система ыңгайлуураак ушул акыркы кырдаалдарды эске алганда? Менин жеке пикирим боюнча мына өткөн 30 жылга чукулдаган тарыхыбызда ошол эки системаны тең башыбыздан кечирип атпайбызбы? Бизге окшогон чакан байып тез арада өнүгүп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар мамлекетке күчтүү президенттик башкаруу керек экен да. Мен эмнеге муну айтып атам? Себеби мендан мурда оюм бир аз башкача болчу. Кыргыз эли биз хан көргөн эл эмеспиз. Биз уруулук башкарууда, коктук колот саясатында жүргөн эл болчубуз. Ар бир уруунун өзүнүн лидери болот, коктук колоттун лидери болот. Алар өзүнүн саясатын жүргүзөт. Уруулук чабыштар бул Кыргыздын тарыхын мен айтканыма ишенбесеңиздер окуп көрсөңүздөр болот. Бирок бир гана мезгилде бириккен сырткы душмандар кол салганда биригип, алар менен чабышып, анан кийин аларды кетиргенден кийин кайра эле уруулук чабыш менен жашап келген болчу да. Биз туурап атабыз. 200 жыл бизден алдыда кеткен Европа, Америка мамлекеттерин туурап атабыз. Биз туурап атабыз. Биз туурабай атабыз. Кошуна жашаган бизден 20-30 жыл алдыда кетип аткан Өзбекстан Республикасын, Казакстан Республикаларын туурабай атабыз. Биз аларды тескерисинче демократия деген институтка сугарылып алып, Европанын айрым өкмөттүк эмес уюмдардын акчаларын алып алып, мына 30 жылга чукул аралыкта элдин баарынын башын айлантып, эмнелерди кылып атабыз? Бизде деген партиялык система болуш керек. Бул деген укмуш сонун. Эми азыр партиялык системага талапкерлердин атын киргизип коебуз. Ошондо талапкерге добуш беребиз деген нерселер болуп атат да. Эми ошолорду сунуштаган адамдардын кесибин карап көрсөк, кайсыл окуу жайды бүткөн, эмнени окуган деген үңүлүп кирип карап көрсөк, алар дүйнөлүк тарыхты дагы үчкө бөлбөгөндөр да. Мен айтайын дегеним мындай болуп атат. Бизде күчтүү президенттик система болуш керек. Мажоритардык жол менен шайлоо болуш керек. Ар бир округтан бирден адам шайланып келиш керек. Ошондо эл ошонун өзүнө берет. Албетте буга каршы чыккандар толтура болот. Бизде азыр саясий күчтөр 2-3 топко бөлүнүп турат Кыргызстандачы. Парламенттик системаны колдогон, анын башына турган Өмүрбек Текебаев өңдүү лидерлер бар. Анын жактоочулары бар. Парламенттик система болуш керек. Бул деген укмуш сонун. Ошол эле мезгилде Мадумаров баштаган, жок, президенттик система болуш керек деп аларда далилдегенге аракет кылгандар бар. 3-4 да бир топтор бар. Алардын өзгөчө бир пикирлери бар да. Бирок кичине чакан мамлекетти бир адам жоопкерчиликти мойнуна алып жасаш керек. Эми бул өттү тарых. Акаевдин 15 жылдык башкаруу. Бийликти узурпациялап алды. Бир адамдын колунда болду эле, эмне болдук?
дейт. Мисалы бизде эч кандай революция болгон жок. Революция болгондо 2005 2010 болбойт эле. 2010 революция десек, анда кийинки кече жакындагы окуялар болбойт болчу. Революция дегендин классикалык мааниси башка, а биздин кыргыз революциялары өзүбүздүн деңгээлибизге жараша болуп атат да. Биз барабыздан эртең бир топту кууп чыгып бийликке барабыз, биз революция деп жарыялап коебуз. 5 жылдан кийин бизди бирөө кууп чыгат да, алар революция дейт. Анан революция болсо элдин жашоосу оңолот эле, бир система өзгөрөт эле, туурабы? Биз ошону сездикпи? Жок. Баягы бийликте жүргөндөр, союздун мезгилинде чиновник болуп жүргөн агаларыбыздын балдар кыздары, андан кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин бизнеске ээ болгон акчалуулар, анан кийин криминалдар менен аралашкан спорт тармагынын өкүлдөрү. Мына ушул 3-4 гана нерсе топ бийликти биринен бирине өткөзүп жүрөт. Анан бири-бирин күнөөлөшөт. Булар Акаевчилар дейт, булар Бакиевчилер дейт, булар Отунбаева, бул Атамбаев, бул Жээнбеков, эртең булар Садыр Жапаровчулар дейт, мисалычы. Ошон үчүн эл күткөн нерсе деле ушуда. Азыркы кыйкырып жүргөн күчтүү саясатчылардын бардыгы мурдагы мажоритардык система менен бир мандаттуу жанагы жол менен келген саясатчылар. А тизмени көрүп атпайбызбы? Тизмени кантип түзүп атат? Ким түзүп атат? Кимдин элегинен өтүп атат? Бир партиянын лидеринин көз алдынан өтүп атат. Айрым жаш саясатчыларды партиянын лидерлери эмне деди? Сен кантип депутат болгонуңду билбейсиңби? Деди, туурабы? Бирөөнүн колдоосу менен келип калгандар. Эмне болду тагдыры? Туурабы? Ошон үчүн биз ойлойбуз, конституциялык жанагы өзгөртүүгө барабызбы, референдум маселеси. Менин жеке көз карашым, азыр мына парламенттик шайлоону өткөзүп, жаңы парламент келиш керек, элдин тандоосун бериш керек. Азыркы парламенттин колу менен азыркы бийлик өзүбүздүн играбызды жасайбыз деген бул чоң жаңылышууга алып келет да. Ошон үчүн биринчи азыр элдин бийликтин булагы эл болсо, чын экени, ошол чын болсо, анда парламенттик шайлоону декабрда өткөзүп, ким келбесин, ал мааниге эмес, аны эл өзү тандайт. Ошол келген парламент менен анан наркы кадамдарды ташташ керек. Президенттик шайлоо болобу, же ошол президенттик системаны жактоочусу болгон Садыр Жапаров өзү дагы президенттик башкарууну жактоочу, мисалычы. Анан ошол парламент, анан эл чечиш керек да. Анан нар жак тагдыр, келечегибиз ошодон белгилүү болуш керек. Мирламыз ошол революциядан коюп качан эволюцияга келебиз. Себеби ушундан кийин 3 революцияны көрүп атабыз. Анан саясий кризистен сырткары финансылык кризис деле Кыргызстанда күч алып баратат. Коронавирустун экинчи илдети дагы башталып, Европада дагы акыркы учурлар көп катталып атат. Финансылык абал кандай Кыргызстанда? Мен жолдош мырзаны бир аз толуктап коеюнчу. Баягы кези келгенде айтпасаң сөз ата сөйлөт дейт. Мен биринчиден жана мындан да 1 саат мурда айтып өттүм го, студияда болуп ош биримде. Ал жерде баягы акырында суроодо мен баягы техникалык адашуу болуп калды. Балдарга дагы айттым эле, президент, парламенттик президенттик деп айтып алдым да мен. Бирок кийин туура эмес экенин айттым. Менин жеке пикирим боюнча президенттик парламенттик болуш керек. Мен ал жерде парламенттик президенттик деп айтып алдым. Бирок мына жигиттер да айтып атат, президенттик болуш керек деп атат. Мейли президенттик болсун, мейли башкаруу системасы, мейли парламенттик президенттик, мейли президенттик парламенттик болсун. Бирок маселе анда эмес да. Мен дайым айтып келем, ким келет? Маселе ошодо. А ким келишини ким чечет? Жолдош мырза айткандай, реалдуу эгерде бийлик элдин колунда боло турган болсо, эл чечет. Бирок эл ага даяр эмес азыр. Чын айтыш керек. Шайлоонун алдында деле айттык, результатын көрдүк го. Коом ага даяр эмес. Маселе системада эмес. Башкаруунун кайсы системасы болуш керек. Маселе ким келет? Мейли президенттик болсо, ал жоопкерчиликти толук мойнуна алат. Ал реалдуу ошол иш аракетти жүргүзө алабы? Мамлекеттеги саясатты жүргүзө алабы? Ошол мамлекеттеги жалпы болуп аткан процесстерге жооп бере алабы? Маселе ошодо. Ошол эле депутаттар парламенттик система болгондо, парламенттик системанын дагы өзүнүн оң жактары аябай көп, идея көп, сунуш көп, талап көп. Бирок жоопкерчиликке келгенде алар жооп бербей калат экен. Ал терс жагы ошо. Ал эми экономикалык кризис боюнча сиз берип аткан суроону мен айтат элем. Азыркы реалдуу кризиске келдик, биз экономикалык кризиске келдик. Баягы бул акыры десек дагы жаңылышабыз. Кризистин канчалык деңгээлде болуп атканын же канчалык деңгээлде болгонун биз жыл акырында айтабыз.
азыр мен айтып өттүм го, баягы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун сөзүндө 42 миллиард жөнүндө айтты. Ал 45 миллиард болушу, 50 миллиард болуп кетиши мүмкүн. Бюджетти аткарганда билинет. Бюджеттин дефицити бул биринчиден, экинчиден кризис эмнеге алып барып такады. Азыр бүт чет өлкөлүк уюмдар өзүнүн экономикалык жардамын токтотту. Анын ичинде биздин эң негизги стратегиялык партнерибиз болгон Россия да токтотту. Мындай болгон эмес, 29 жылдык тарыхыбызда Россия биз финансылык, экономикалык жардамды убактылуу токтотуп турабыз деп айткан эмес эле. Мына Путиндин мезгилинде болду. Демек бизде экономикалык дестабилизация барбы? Ал эмнеден келди? Ошол саясий дестабилизациядан келип чыкты. Пандемияны айтып атасыздар. Пандемия Европада күчөп атат деп атасыздар. Кыргызстанда экинчи толкуну башталды. Пандемиянын экинчи толкуну, канчанчы толкуну мен айта албайм, бирок ал болуп атат. Көрүп атасыздар го, мына Баткенден башталды, Оштон уланды, эми Кыргызстандын түндүгүнө өттү. Биринчи толкунудан ошентип башталган, бирок анда Баткен эмес, Жалал Абадтан эң көп чыгып Оштон, анан кийин Бишкектен чыга баштады. Азыр реалдуу түрдө ошол мезгилдеги көрсөткүчтөргө караганда азыр көрсөткүчтөр көп болуп атпайбы? Бул официалдуу берилип аткан маалыматтар. Официалдуу эмес. Пандемияга кабылгандардын саны канча экенин эч ким реалдуу айта албайт. Эми бул кризистен кантип чыгышыбыз керек? Биринчи маселе экономикалык, анын ичинде реалдуу финансылык саясатты жолго салыш керек. Ички маселе. Экинчиси сырткы маселе, сырткы байланыштарды жолго салыш керек. Мына азыр ошол кече мурдагы күнү бул иш аракет башталды. Эми канчалык деңгээлде биз аны ишке ашыра алабыз? Ички инвестицияны жолго коюш керек. Бизде реалдуу түрдө инвестор болом деген юридикалык жак болобу, физикалык жак болобу, алар бизде толо. Экинчиси ошол сыртта жүргөн Кыргызстандын жарандары, частный инвестор болом дегендер бар. Аларды тартыш керек. Үчүнчүсү эл аралык уюмдар менен мамилени кайрадан жолго салыш керек. Анын үчүн ким? Президент, премьер кепилдик бериш керек. Соңку окуялар ушул Кыргызстандын эл аралык имиджине канчалык залал тийди? Эми баягы орустар айтмакчы, дальше некуда уже. Эл аралык имидж жөнүндө айта турган болсок, дальше некуда. Мына жигиттер айтып атпайбы, революция эмес, төңкөрүш эмес деп. Факт, что это состоялось. Болду да, 3 жолу болду. Мен баягы өзүм постумда жазып өттүм эле, биринчи эгерде революция боло турган болсо, ал элдин мүдөөсү, ою. Экинчи бул привычка, баягы адатка айланды экинчи революция. Үчүнчү революция боло турган болсо, бул уже баягы бардак, анархия. Бизде коомдо ошондой болуп атат да. Эч кимге баш ийбейт, эч кимди укпайт. Бул бир жагы, экинчи жагы реалдуу өнүгүү боюнча сунуш жок. Акыркы кездерде ушул Кыргызстанда шайлоолор ушул төңкөрүш менен аяктап калып атат. Себеби шайлоолордо үмүттөр арбын болот да. Кыргызстанды мондой жол менен өргөбүз, ошол эле саясий партиялардын платформаларындагы берген ошол эле пландар боюнча өзүңүз дагы ушул шайлоо процесстеринде аралашып калдыңыз. Таза шайлоо өткөрүш үчүн Кыргызстан эмне жетпей атат? Себеби ошол эле төңкөрүштөр ошол шайлоого байланыштуу болуп калып атат да. Башка деле кризис жок, чын айтканда. Анын жообу эң жөнөкөй эле. Ошол кимдердин колунда бийлик болсо, төңкөрүшкө алып келген шартты ошолор түзүп коюп атат. Мен 24 сентябрь күнү ЛТРде дебатка чыкканымда, ошондо сөзүмдүн аягында президентке кайрылып сүйлөгөнмүн. Шайлоодон 10 күн мурун эскерттим. Мына сиздердин биримдик партияңар менен жанагы Мекеним Кыргызстан партиясы аябай чоң суммада добур сатып алууну кылып атат. Административ ресурсту, зомбулукту укмуш чоң деңгээлде жасап атат. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт деп эскерткенмин. Анан баштар иштебесе эмне кыласың анан кийин? Азыр эми ошолордун катасын кетирбеш үчүн рекомендация катары айтайын. Административ ресурс иштебеш керек. Мына бул мырзалар университетте иштейт. Булардын жетекчилери, ректор, проректор, декан жана башкалар бийликтин партиясына иштегенди токтотуш керек. Алардан акчасын алып туруп, 3000 сомдон алып, 2,5 миңден студентке берип, 500 сомдон чөнтөгүнө кымырат. Болуп келген нерсе бул. Билбейм кайсы окуу жайда, бирок көп окуу жайда болду деп угам. Ушул нерсени токтотуш керек. Университеттер эле эмес, мектептер, ооруканалар бардык ошо бюджеттен тамак жеген ишканалардын бардыгын жетекчилерин ушундай мойнунан байлап алып, чынжырлап эме кылат да, мажбурлайт.
ушунча добуш алып бересиң, мен сага акча деп, ошол катышууну токтотуш керек биринчиден. Экинчиден, добуш сатып алуу бул кылмыш болуп атпайбы? Өткөн шайлоого жакын гана 1-2 факт ачылды. Канча миңдеген факттар болатты добуш сатып алуу. Жок, Ички иштер министрлиги былтый унчукпай туруп берди. Негизи өзү милиционерлер, участковыйлар андай кылмышты кармаганга кызыктар да. Кармап алып барса, бир кылмышты ачат, сыйлык алат, званиясы көтөрүлөт. Анын дагы мындай жери бар. Бул эми бейрасмий эле маалымат, бирок факт да. Добуш сатып алган адамды кармаганда милиционерлер, тиги кармалып калган адам жоопко тартылбаш үчүн акчаны таштап качып кетет экен. Акча кимдики болот? Ошону кармаган милиционердики болот. Стимул барбы? Демек, добуш сатып алуу менен күрөшүүгө милицияда бардык жагынан стимул бар да. Демек, аларга добуш сатып алуу факттарына көз жумуп койгула деген приказ болгон да. Андай болбосо, алар күрөшмөк. Өздөрүндө сонун стимулдар бар. Эми ошол, бая айтып өттүм, административдик ресурсту колдонбош керек, токтотуш керек, аны колдонуу менен күрөшүш керек. Жаңы бийлик. Мекенчилик партиясына алар бар иште бербеш керек эми. Эл эркин тандаш керек. И добуш сатып алуу факттары менен катуу күрөшүш керек. Ушул экөө жетет. Форма 2 боюнча эми ал өзүнчө бир маселе, ал андай эле маанилүү эмес болсо керек, негизгиси ушул экөө. Добуш сатып алуу болбосо, административдик ресурс болбосо, форма 2-нин проблемасы да чыкмак эмес. Эскилердин каталарын кайталабаш керек. Кайталаса 3 айдан кийин, 6 айдан кийин дагы революция болот. Ал сөзсүз болот. Болбош үчүн эми бир аз философиялык сурооюм келип барат да, ушул конституцияны өзгөртүп атабыз, революциялар болуп атат, айрым беларустардагы кыргыздардан мисал алыш керек экен деп ушундай ойлор айтылып атпайбы? Ушул 30 жылда Кыргызстандын эмөндүүлүгүндө эмнени кыргыз саясатчылары, чиновниктери түшүнүү билүү керек. Себеби мамлекеттүүлүк коркунучта турат. Ошол эле 2021-жылдан тышкы карыздарды төлөө керек. Анын жоопкерчилик күчөтүш керек да, ошону эмне түшүнүш керек. Ошол эле азыркы өкмөт башчылыгында тургандар. Эми сиздин сурооңузду мен мындай түшүндүм да. Мамлекетибиз бычактын мизинде турганда бизди жакшы көрбөгөн же биздин мамлекетке ою түз эмес кээ бир улуу державалардын ниети бузулуп турган мезгилде жогоруда эксперттер айткандай ар бир адамга ыйман ынсап берип, айрыкча ошол президенттен баштап айыл өкмөткө чейин элдин жүгүн мойнуна алган биздин жетекчилерибиз жанагы ыйман жолуна түшүп, өткөндөн сабак алып, эмне үчүн мындай окуялар кайра кайталанып атат. Мен дагы ошол катаны кетирбейин деп, мына Ишенбай Абдыразаков деген белгилүү дипломат, коомдук ишмер жакшы сөзү бар. Адам өз кемчилдигин өзү оңдобосо, турмуш аны кайра жазалайт дегенчи. Ошол эле Отто фон Бисмарктын жакшы сөзү бар. Эгерде жетекчилер жакшы болсо, начар мыйзамдар менен деле өлкөнү башкара берсе болот. А эгерде жетекчилер начар болсо, жакшы мыйзамдар дагы жардам бербейт деген. Биз көрдүк, конституцияны канча жолу өзгөртүп көрдүк. Жыйынтык болдубу? Жок. Өзгөрткөн адамдардын тагдыры жөнүндө жогоруда айтып өтүштү. Элибиздин саясий аң сезими төмөн экендиги, дүйнө таанымы төмөн экендигин эл да мойнуна алыш керек. Элдин моралдык укугу жок болуп калат. Бийликти кандай гана бийлик болбосун, реформа жасай албаган, аны сөккөнгө, аны күнөөлөгөнгө. Себеби бийликтин булагы эл болчу. Эл ошол мен жогоруда айткандай, ошол кээ бир адамдардын бийлик башына барып калышына элдин салымы чоң болчу. Кандай гана принциптер менен апарышкан. Анан апарып алып 5 жылдан кийин парламентте силер чимкириксиңер, өкмөттү, президентти баш кылып сөгүп, анан аны кууп айдап, биз бул мактана турган иштерди жасабай атабыз да. Биз тарыхта чындап эле эң байыркы эл болсок, Манастын тукум экенибиз, урпак экенибиз чын болсо, кээ бир мамлекеттерди тарыхы жок, булар кече эле пайда болгон эл деп аларды тоготпойбуз жаман акыбалыбызда, туурабы? А бирок эмне үчүн биз өнүкпөй атабыз? Эмне үчүн бизге жанагы Россия өңдүү стратегиялык өнөктөш мамлекеттер финансылык колдоону токтотуп атат? Ойлонушубуз керек да. Анан бизде бардыгы эле эмне кылып атат? Акылдуу болуп кеттик. Бардыгыбыз эле экспертпиз. Себеби жакшы сөз бар. Мамлекетти жакыры болсо, элдин бардыгы саясатчы болот.
мамлекети бай болсо бардыгы саякатчы болот дейт. Бизде ата мекендик өндүрүш жок. Туура Акаевдин мезгилинде талкалап бүткөн. Бирок экинчи бир жагы Акаевдин мен мындай ага адвокаттык кылбайм, бирок мындай ойдо кылган болуш керек да, албагы ученый адам катарычы. Европанын капиталисттик мамлекеттердин системасын сунуш кылган ойдо болсо керек, аны командасы аткара албай калды, өзү контролдой албай калган болуш керек. Жеке менчик менен мамлекеттик менчик кимиси тез өнүгөт деген талдоону жасап, бардыгын элге бөлүп берди. Сизге 20 кой берди, 20 соток сугарма жер, кайрак жер берди, бардыгыбызга берди. А эптегендер аны 200 кой кылды, 2000 кой кылды. Алар бутуна туруп кетти. Ал эми ошол мезгилде бир шише арак бир кой болчу. 20 койду 20 шише аракка 20 күндө түгөтүп отуруп калды. Азыр деле ошого 20 кой апарып берсең, ал дагы эле ошону жасайт да. Бирок биз анын максаттагы реформаны эл көтөрө алган жок, аны да жасай алганыбыз жок. Ошон үчүн бардыгыбыз эсибизге келип, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жөнөкөй үй бүлөдөн баштап салым кош керек. Бул эми жөн эле сөз болуп калышы мүмкүн. Бизде ошол Отто фон Бисмарк айткан кээ бир саясий маселелерди кылыч менен чечиш керек деп. Ал деген кардиналдык реформаларга барыш керек, аеосуз. Ли Куан Юну айтып мактанабыз, мисал кылабыз. Анын бардык саясатчымын дегенди бардыгы мисал кылат. Моундай кылган, тигиндей кылган деп. А өздөрү бийлик органынан жасабай атышат. Ким кой деп атат? Мадымаров айткандай, ким кой деп атат? Колуңда абсолюттук бийлик турат. Сен падышасың. Бардык бийлик колуңда турат, армия турат, милиция турат. Саясий эрк гана керек, каалоо керек. Ошон үчүн адам бийликке барганда тарыхта калам, жакшы тамгалар менен жазылып калам деген жетекчи болсо, ал сөзсүз досуна карабай, өкүл атасыбы, өкүл энесиби, өкүл баласына карабай, ошого эрки жетип, ошол кадамга барыш керек, жакындарынан башташ керек. Эми тоштороодо Мелам мырза азыркы акыркы соңку окуяларды эске алып, анан каткенде кайсы сценарий менен кетсек, тез арада ушул мамлекетте стабилдүүлүк орноп, ошол эле мыйзам талаасына келип, экономикалык жылыштар. Мен жеке оюмду айтайын, бирок мен саясий сценарист эмесмин. Биринчиден, экинчиден мыйзамдуулук сакталыш керек. Биринчи. Экинчи, баягы орусча жакшы сөз бар, каждый должен заниматься своим делом. Мен экономистминби? Өзүм ушул иштеп аткан тармагым менен алек болушум керек. Жолдош элим тарыхчыбы? Тарых менен. Мирбек саясатчыбы? Вот. Баягы ему зеленая дорога саясатта өзүнүн ордун табыш керек. Бул башка тармакка деле ошондой нерсе. Балдар жакшы айтып атат. Биз баарыбыз саясатчы болуп кеттик. Биз баарыбыз саясат. Бул жерде баягы сөздү айтып коюшубуз керек. Бедность порождает революцию, а революция в свою очередь бедность деп. Бирок кылманыбыз бекер айткан эмес. Биз ошол этапка, ошондой этапта турабыз да азыр. Демек, эгерде ошол кедейчиликке келип да капталып калбашыбыз үчүн тартипти орнотушубуз керек. Ар бир жаран өзүнүн иши менен алек болуш керек. Анан эң негизгиси көзөмөл болуш керек. Реалдуу көзөмөл болуш керек. Мына ошондо бизде эгерде мындай мыйзамдар толук аткарыла турган болсо, мамлекетте экономикалык жылыш болот. Мамлекет мыйзамдар аркылуу реалдуу кепилдик, өнүгүүгө кепилдик бере ала турган болсо, инвестор келет. Сырткы партнерлор биз менен кайрадан алакага өтөт. Ошондо биз реалдуу өнүгүүгө өтөбүз. Анан кийин бул жерде бир маселе бар, баягы геосаясат деген бар да, чоң геосаясат. Бакиев мисалы ошондо, менин бул жеке өзүмдүн пикирим, Россия менен Кытайдын ортосунда ойнойм деп атып, бийликтен кетип калды. Ушул сону сиздерге берилмей атат да, кайсыл биз азыр акырын ачып коеюн, ошол өзүбүздүн геосаясатыбызды туура колдонушубуз керек да. Бул жакта чоң Кытай турат, Казакстан турат. Биз аркылуу Кытай биз аркылуу, Казакстан аркылуу Россиянын рыногуна, же болбосо тетирисинче Россия Казакстан, анан биз аркылуу Кытай рыногуна, башка рынокторго чыгат да. Мына ушундай экономикалык игры деп коет орусча, мындай тырнакчанын ичинде. Экономикалык оюнду туура жүргүзүп, туура пайдаланып турган болсок, Кыргызстан 3-5 жылда реалдуу экономикалык жактан өнүгүп путка тура турган мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн көзөмөл, тартип сөзсүз болуш керек. Окуянын өнүгүүсүнө кандай каалайт элеңер? Жаран катары ушу терез арада Кыргызстан өнүккөн мамлекеттер токумуна кириш үчүн.
азыр бир нерсени кошуп айтып коеюн да, эмне болуп атат экенин. Азыр өкмөт жана парламент кече мурдагы күнгү жасаган чечимдерин өзгөртүп, кече эми референдум кылабыз, андан кийин анан чечебиз деп өзгөртө коюшпадыбы? А мурунку күнү парламенттик шайлоого жаңы шарттарды түзүп, жеңилдетип башташпады беле? Ага карабастан, андан мурунураак чыгып калган Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими бар. 20-декабрда шайлоо өткөрөбүз деген. 23 партия документтерин тапшырды. Бүгүн биздин реформа партиясы документ тапшырдык. Биз жаңы шайлоого 20-декабрда отурган шайлоого катышабыз деп. Мыйзам талаасына келип карасак, азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын баштап аткан иши, шайлоону баштап жибергени бул туура. Ал эми парламенттин кечеги чечими бул туура эмес. Процедуралык жана башка толтура бузуулар болду. Биринчи эле биз мыйзам талаасына кайтып келишибиз керек. Мыйзам боюнча кетишибиз керек. Болду. Садыр Жапаровду кворум болуп премьер-министр кылып бекиттик, болду. Президенттин милдетин аткарып баштады. Бирок ал мындан ары эми мыйзамды бузууга барбаш керек, башкалар түртпөш керек. Эч кимдин жетеленмеси болбош керек. Ошол шайлоо өтсүн 20-декабрда, жаңы парламент келсин, ошолор анан кийин өлкөнүн тагдырын мындан ары чечсин. Эми айтуңуз боюнча бир гана ошол конституцияга таянып, ошол менен сөзсүз түрдө, сөзсүз. Так, кошумча алып койсоңуз кыскача. Мен дагы жогорудагы агайдын пикирине кошулам. Азыркы парламенттик шайлоонун астында алардын адресине кандай сөздөрдү айтып атты элек. Эми ошолор бир айдын ичинде сапаттуу парламент болуп, элдин келечегин, мамлекеттин келечегин, пландарын чече турган чечимдерди кабыл алганга ишенсе болобу деген суроо. Бул саясий гана буйртманы аткаруудай болуп атат да. Ошон үчүн менин жеке пикирим, мыйзамдуулукту сактап, парламенттик шайлоону өткөрүш керек. Кандай парламент келбесин ал мааниге эмес, себеби аны эл тандап атат деп. Админ ресурс колдонбоду деп элестетели. Ал уже элдин өзүнүн жанагы пешенеси мамлекеттин. А ошол парламент анан президенттик шайлоону коебу, же аны токтотуп туруп конституцияны референдумга алып чыгабы, мисалы, элдин үнүн угуш үчүнчү. Бул мыйзамдуу жагын такташ керек. Экинчи, тартип, тышкы саясатты биз багыттарыбызды так аныкташыбыз керек да. Биз бири-бирин жаман көргөн, эки душман бир столдо тамактанбаган мамлекеттер менен ошо кара курсактын айынан, бюджеттин айынан дос болуп алып, анан эки бири-бирин жаман көргөндү бир үйгө чакырып алып чай берип сыйлап атабыз да. Ошон үчүн Бакиев президенттиктен кеткен. Атамбаевдин мезгилинде кошуна мамлекеттердин бери мамилебизди бузуп кетти, туурабы? Ошон үчүн адистер келиш керек деп жогоруда жакшы айтты. Мына тышкы иштер министрлигинин алдында дипломатиялык академия деген бар. Укмуш балдар кыздар бүтүп атат. Эл аралык мамилелер деген факультеттер 15 Кыргызстанда. Аларды бүткөн күчтүү, заманбап, мыкты балдар кыздар дипломат болбостон, айрым бир бийлик жетпей калган адамдар элчи болуп мамлекеттин саясатын, тышкы саясатын жүргүзүп жүрөт. Алар барып ошол жерде бизде элчини кандай кылат эле? Президент өкмөттү сындаса, ушул бизден алысыраак барсын деп чет өлкөгө чыгарүүчү болчу. Оппозицияны жок кылуунун бир жолу катарчы. Алар 5-10 жыл ошол жерде бизнесин кылып, семьясы менен эс алып жыргап жүрчү болчу. Мамлекеттин тышкы саясатын ойлобой. 22 октябрда жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынды. Өлкөдөгү өзгөчө саясий абалды эске алганда бул кадамдар туура деп дегендер болсо, айрымдары бул кадамдар шашылыш түрдө кабыл алынды дегендер дагы жок эмес. Баарына убактарыңызга болот деңизчи. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.